Урматтуу AVN порталынын колдонуучулары, бүгүн биздин AVN'дин тышкы порталына кирген эки функция менен таанышып чыгалы. Ал үчүн биз порталды иштетели. Иштетүүнүн жолу катары эсиңиздерде болсо керек. Биз өзүбүздүн Mnu KG сайтына кирели. Андан кийин мына жаңы төмөнкүдөй кнопка да жайгаштырылды. Портал AVN деген же болбосо өткөндө сиздерге көрсөтүлгөн баннерди басып кирсек болот. Мен портал AVN деген кнопканы басып кирейин. Биз айткан эки функция бул расписание жана ошондой эле тестирлөө функциясы. Биз буга чейин өзү келбилден расписанияны көрүү мүмкүндүгүбүз бар болчу. Азыр эми расписание деген команданын жардамында биз ошол тышкы порталдан кафедранын расписаниясын көрсөк болот. Же жеке мугалимдин ошондой эле группанын расписаниясын көрсөк болот. Демек кандай көрөбүз? Көрүш үчүн демек ошол керектүү пунктту тандагандан кийин окуу жылын тандайбыз, жарым жылдыкты тандайбыз, жазгы сессияны. Андан кийин керектүү кафедраны тандайбыз. Просмотр отчета деген кнопканы басканда бизге ошол тандалган кафедранын расписаниясы экранга чыгат. Бул функция айрыкча деканаттарга, кафедра башчыларына өтө керектүү функциялар. Көзөмөл иретинде колдонулса болот. Ошондой эле мугалим дагы өзүнүн группасын, кураторлор айрыкча көрсө болот группадан. Ушундай эле тартипте тандап алабыз. Мисалы үчүн биз бир группаны тандадык. Мына группанын расписаниясы экранга чыгарылды. Бул келбилге караганда бир топ ыңгайлуу формада расписанияны көргөнгө мүмкүндүк берет. Экинчи функциябыз бул тестирлөө функциясы. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, карантиндин мөөнөтү качан бүтөрү али анык эмес. Эгерде зарылдык болсо биз аралыктан студенттерден экзаменди же болбосо экинчи модулду иши ар кандай тесттерди алганга мүмкүндүгүбүз бар. Ошол студенттер үйлөрүндө отуруп эле керектүү экзаменди же болбосо керектүү модулду тапшырганга мүмкүн шарттар бизде түзүлдү. Пока ушул эки жаңылык. Жакында ошол келбилдин жаңы функциялары менен дагы таанышып чыгабыз. Саламатта калыңыздар.